албетте жардам беребиз. Анткени ар бир мусулман адам бири-бирине жардам бериш керек дегенде, биз дагы колдон келип аткан болсо жакшы советибизди же болбосо мондой багыттарыбызды көрсөтүшкө аракет кылабыз. Колубуздан келсе буюрса. Жардам керек болсо жардамыбызды беребиз буюрса. Бул жакта эми азыр жанагы процедуралардын башынан ирети менен айтып кетсеңиз. Мынасы мынча сом деп. Так, процедураларды түшүндүрүп кеткенде бизде 5 эле услуга бар. 5 услуга менен иштейбиз негизи. Биринчи очередь бизде основной сууктарды чыгарабыз да, биз ошондой эме менен иштейбиз. Бул жака келгенден кийин бочкага түшөбүз обязательно. Бардыгы бири-бирине мондой байланыштуу да. Сөзсүз бочкага түшүш керек. Анткени теланы жумшатыш керек дегенде, канды жүгүртүш керек. Канчалык кан жакшы чыкса, ошончолук адам жеңилдейт дегендей да. Бочкадан кийин массаж обязательно керек болот, канды жүгүртүш керек. Андан кийин мануальный терапия деп түшүндүрүп кетпедимби жана? Ал дагы омурткалар отуруп калат. Бизге ар кандай учур болот. Келет кээде мондой бели кыйшайып, белим көтөрө албай атам, бутум тартышып атат, анан санчык туруп атат дегендерди буюрса дарылап жөнөтүп атабыз буюрса. Биринчи услугаңыз канча сом? Биринчи мен азыр айтып өткөн услугалардын бардыгы биз комплекси, карапайым элден бизде карапайым элдер келет, бизге ошо стройкада жумуш кылгандар, доставкада жумуш кылгандар, такси жамаатында иштегендер келген үчүн арзандатуу киргизгенбиз. Ар бирине эми мондой эсептеп келгенде 5-6 миң сомдук процедураны 3 миң сомго жасап беребиз да бизчи. Ошол булардын ичине ошо фитобочка, мануальный терапия, массаж и хиджама кирет. Андан сырткары биз бул жакта мурун гайморитти дарылайбыз. Гайморит дарылагандар бул жеке акча бул. Жеке акча болот. Гайморит бул гайморит деген эми болезнь да. Болезньге биз дарылагандан кийин жооп беришибиз керек болот. 1 жыл гарантиясы менен. Гарантия дегенде 1 жылдык кепилдиги менен жасап беребиз. 1 жылда кайталанып калса бесплатно лечение кылабыз. Акчасы 9 миң рубль болот да. 9 миң рубль. Ошондо азыр сиздерде бул жерде мындай бир билим керекпи, кереги жокпу? Тажрыйбасы дедиңиз. Бирок окудубу, каерде окуп келди? Ал сиздерге мындай бир кызык эмеспи негизи? Албетте биринчи очередте билим сөзсүз керек. Билим болгондо жогорку билим, андан кийин тажрыйба баары бир керек болот. Бизде молда ачыгын айтканда мен бул жерде тажрыйба менен үйрөнүп, тажрыйба менен иштеп келип атам да. Ачыгын айткандачы. Эми баардыгы как она если айтайын деп атам да. Негизи бирок билим керек. Албетте адамдын телосуну же болбосо ушу организм полный баштан аяк түшүнүш керек да ошол адамчы. Баягы сүннөт деп атпайсызбы азыр? Сүннөттү мындай бир кынтыксыз эле мындай эртең баш ооруп, жанагындай жыгылып калдык деп интернетте жүрөт, ондой болбойт. Жок, буюрса андай болбойт. Анткени андай учур кандай болот? Биз келгенде каждый адам сразу келди, сразу салды, хиджама алыш керек деген эме сөз жок да бул жердечи. Биринчи консультация кылабыз. Хиджама кандай адамдарга болбойт? Сахар бар адамдарга койгонго болбойт, такыр болбойт. Кээде иммунитетини, давлениясын текшеребиз. Давлениясы ылдый жүргөн адамдарга хиджама койгонго болбойт да. Ошону биринчи консультация кылып, жакшылап сүйлөшүп алып туруп, андан кийин ошол адамга керектүү услуганы көрсөтөбүз да биз. Мисалы мына өзүдүкүлөр келет экен. Мисалы процедуранын баардыгын лечениени алды дагы анан кийин ака акча жетпей калды, кичине коюп бересизби же кечке чейин иштеп берейин дегендер болобу? Албетте болот, албетте болот. Андайларга кандай мамиле кыласыздар? Бизде ар бир адамдын, ар бир клиенттин эмеси важный да. Бизде ушундай учурлар болгон. Негизи ушинтип байка келбей туруп дажечи. Мен акчам ушундай барайын дегем, сиздерге акчам жетпей атат, же болбосо зарплатам тийбей атат дегендерге, буюрса биз дагы эми Алланын жолунда жүргөн адамдарбыз. Келиңиз, биз дарылап беребиз, ошо качан акчаңыз болгондо тыштап беребиз деп ушундай учурлар да болгон. Акчасы жетпей калгандарга Алла ыраазычылыгы үчүн деле кызмат көрсөткөн учурлар болуп калат кээде. Кете берет. Буюрса. Ушундай учурлар болуп калат. 2 жылдын ичинде эми тажрыйба алыпсыздар, мындай 2 жылдын ичинде баардыгын иштеп келе атат экенсиздер. Кандай жалыптар бар эми азыр? Ар бир жерде кемчилик болот. Сөзсүз болот. Анткени бизде да кемчиликтер болуп калат кээде. Көбүн эсе эмнеге? Көбүн эсе кандай учурда? Бизде мондай кандай түшүндүрүп кетсем, көбүн эсе мондай мен убагында келип алышым керек эле, анан кийин мени монтип катуу кармап денем оорутуп койдуңар деген учурлар болот кээде. Ар кандай да. Ушундай эле кемчиликтер болот биздечи, көбүнчө. Жеңил желпи кемчиликтерчи. Анан андай эле мындай глобальный деле кемчилик жок. Эми кээде бизде чарчап калган учурда кичине жакшы услуга көрсөтүлбөй калган учурлар болуп калат. Ал эмне? Андай
кеде-кедечи. Ошондой учурда мондай болуп атат. Так болушунча биз сервиске биринчи очередь клиенттин мамилесине жакшы мамиле кылганга аракет кылабыз буюрса. Келгенде ушул күлүп жайнап мамиле биринчи кезеги экен анда. Албетте. Буюрса иншалла жакшы ниет кылып атабыз. Эми ушул жактан биз өзүбүз сервис чоңойтсок, өзүбүз ушу хижаманы үйрөтүп, сертификат берип, лицензия берип, башка жака мондай өзүнө бир жумуш катары адис даярдайт экенсиз. адис даярдайлы. Адистерди даярдап беришесиз. Кудай кааласа ошонун үстүндө иштеп аткан учурубуз. Бирок эми мындай карагандачы мына хижама деп мындай услугасын алып атат, башка алып атат, мындай ишчилерге, жумушчуларга, өзүңүздөргө артып атпайбы? Ооба. Бир күндө канча адам тейлейсиздер? Бир күндө орточо эсеп менен алганда 15-20 адамга услуга көрсөтөбүз. 15-20 адамга услуга көрсөтөсүздөр, Азыркы учурда ошол статистикага жеттик да. Башында эми аз болгондо жакшы болуп калат, болгондо эми плюс-минус жагы болот да көрсө. Бирок достор, мына Сүйүн агабыз сөзүн берип атат. Келечекте адис үйрөнөм дегендер болсо кайрылса болобу сизге? Кайрылса болот. Кайрылса болот. Бул жака экранга же болбосо эмеңизге биздин номерлерибизди калтырып койсоңуз буюрса, туура маалыматыбызды берип, колдон келген жардамыбызды беребиз буюрса. Достор, мына берилбей калган суроолор болсо, берип жазасыңар, комментарийлерге жазасыңар достор. Биз дагы эми жаңы баштап атканынан себебинен көп суроолор берилбей калып атышы мүмкүн достор. Бирок сервисти көрүп атабыз. Бардык эле мындай сервисте жетишсиз болот бардык нерседе. Бирок Сүйүн агабыз эми аракет кылып атабыз деп атат. Эми бар Алладан, шыпа Алладан, эми булар себепкер экен достор. Бирок ушундай бизнеске кызыккандар кылсаңар болот экенин далилдеп атат да достор. Сүйүн ага мындай биздикилерге мындай ишкерлик кылсам кылбасамбы деп ойлонуп, эки арам болуп жүргөндөргө кандай кеңеш бересиз? Андай адамдарга эми ар бир адам жөндөмү ар кандай да, Кудайым ар жактан ырыскы берет дегендей, бирок көңүлүңүздөргө салып атса, ушул нерсени кылам деп чечим кылып атсаңыздар, сөзсүз кылыңыздар. Бул нерсени чечими бар дегендей, ойчул ойлонгуча тоо келчи, жумушун бүтүртүр дегендей эле ошондой тоогашат деп коюңар. Тоогашат. Эми мынаны караң. Азыр 2 жылдан бери тажрыйба алып, уже жакшы бир рынок деп коюшат да булар, мындай орусча айтканда бир базарга чыктыңыздар да сиздерчи. Бирок мындай кандай ойлор келди ушулга чейин? Ойлор келди, бир жакшы жаман ойлор. Ушуну неге баштадым, же болбосо ушуну кандай, ушул менен үй бүлөм багыш кыйын болот экен, багаламбы, багалбаймбы деген мындай ойлор болдубу? Албетте болот, ар бир адамда албетте болот. Буга чейин эми ар кандай жумуштарда иштеп келгенбиз да, биз деле ар кандай жумуштарда иштегенбиз, ошол Москванын кандай жумуштары болсо баардык жумушун кылып көргөнбүз дегендейчи. Бизге бул жумушубуздун жаккан жери, эң мага жаккан жери мисалы адамдар менен иштешесиң да. Адамдар менен иштешкенде мисалы сиздин керектүү жериңизди мен өзүм алам, мен керектүү жерим башка адам алат бири-бирине дегендей тажрыйба чогултасың биринчи очередь. Ошол сыяктуу анан адамдардын ыраазычылыгына дагы иштеткенсең деген эми ошол сыяктуу биздин ушул чөйрө өзүнө жагат да. Ушул чөйрө иштегенчи. Анан ойлонбой баштаганбыз дегендей. Эми ушул хижаманын ишкерликтин минусу жана плюсун айтып бериңизчи. Кандай экен эми мындай минусу плюсу? Минусу плюсу болгондо сөзсүз биринчи очередь жаңы баштайм деген адамдар биринчи очередь жакшылап үйрөнүп, жакшылап окуп деген маалыматты чогултуп, эгерде колдон келсе мондай жакшы иш болуп атат, например, бизде дейли, биздин колубузга келип иштеп кетсеңиз болот. Зарплатаңызды жакшы кылып беребиз, мисалы, эл катары элден дагы жакшы кылып беришке аракет кылабыз. Мисалы бул жерде иштесеңиз, сиз тажрыйба чогултасыз, биринчи очередь тажрыйба чогултасыз. Андан кийин баштайм дегенде, анан бул жакта полный консультацияны беребиз, мондай кыласыз дейт. Сиз болбосоңуз башка адам кылат бул жумушту. Ойлоп деле жүргөн болушу мүмкүн, мисалга. Ошол сыяктуу эле биринчи очередь тажрыйба чогултуңуз. Тажрыйбанын негизинде бардык эмеге жетишсеңиз болот буюрса. Сүйүн ага, эми бул секрет эмес билбейм. Мисалы жумушчулардын айлык маянасы канча сомдон канчага чейин? Эми биз секрет болгондо секрет деле деп айта албайбыз. Мындай ачык эле айтабыз, анткени эмеден жашырбаган Алладан жашырбаган пендесинен жашырыш дегендей. Ошол сыяктуу эми кандай десем, биздики ошо 120 миңден жогору айлык алышат. 120 миңден айына. Айына 120 миңден жогору алышат. 120 миңден жогору дегенде, бул 120 миңден жогорусу эч кандай мондай расходу жок да. Мисалы, жеп ичкени, жатаканасы, документинен сырткары ошо 120 миңден жогору айлык.
чыгып Ой, беребиз буюрса. Жакшы экен ындай. Анан ысык жерде жумуш кылат, өзүнүн жумушунда, өзүнүн сферасында иштейт дегендейчи. Мгм. Анан жумушуна карап, тажрыйбасына карап дагы көтөрүлөт да айла. Тажрыйбасын, билимине карап, өзүнүн таланттуулугуна карап экен Жөндөмүнө да. карап ага. Азыр эми мисалы сиз азыр кандай кереметтерди кыла беребиз деген бүт баарын айтып бердиңиз эмичи. Ооба буюрса. Достор, көрдүңөр эми бул Сүйүн агабыз 2 жылдан бери жумуш ушул ишкерлик менен алек болот экен. Минусун плюсун айтып кетти. Берилбей калган суроолор болсо бергиле достор. Мына жерде мынандай берсең болмок экен, бул жерин мындай кылсаң болмок экен деп бизди дагы түздөп кеткиле достор. Колдон келишинче баарыбыз периште эмеспиз, көч барабар алып түзөлөт дейт. Мындай эркин микрофон анда сизге. Анда эмесе не дейбиз эми, ар бир мекендешибиз бул жерде кайсы жакшы ниеттер менен жүрөт, баары ниетине жетсин дегендей, сөзсүз ойлогон ой максаттарыңыздарга Кудайым максаты жакшы койсоңуз, ушул максаттарыңызга Кудайым өзү жеткирсин дегендей. Тынч болсун баардыгы. Ушул сиздин да ишиңизге ийгилик. Биздин дагы сервиске келип, бул жактан услуга алып кеттиңиз буюрса иншалла. Сөзсүз. Буюрса мага бир услуга бекер эле болду окшойт достор. Сөзсүз. Сизди биринчи өзү сизге услуга көрсөтөбүз. Ооба. Достор, эми мындай бир кандай болсо ошондой чыкканыбыз негизи жакшыраак болот достор. Эртең жолугуп алып кечегинде мындай оозуңду чүйрүп сүйлөп аттың эле, сен мындай экенсиң го деп айтканыңар мага жакпайт да, мисалы достор. Ошондуктан ар бир ишке рисковать эткиле, ишти кылгыла. Мына Сүйүн ага деле башында рисковать эткен экен, мына жыйынтыгын, жемишин көрүп атат. Сүйүн ага мындай үстүнөн алып келгенде мындай сыр болбосо, айым эсептегенде азыр ушул тапта канча бир киреше? Мындай бир. Орточо киреше, азыркы учурда орточо кирешем 500 миңден 1 миллионго чейин чыгып. 500 миңден 1 миллионго чейин урса тапса болот, иншалла. Тапканыңызга береке берсин, ишиңизге ийгилик. Достор, мына биздин туруш турпатыбызга такыр көңүл бурбагыла. Болгону кимдин жүрөгүнөн эмне сөз чыгып атат, ошол тажрыйбасын алгыла дагы достор. Каналыбызга катталгыла. Мындан ары буйрулса бизди колдогула. Ошогон видеолорду Москвада ушундай ишкерлик кылып жүргөн ага эжекелери менен, эже карындаштары менен бардык тармакта барып сүйлөшүп, ушундай чакан бир мындай подкаст кылып көрсөтүп, эмне кандай керемети бар экен, содада эмне мындай бир секрети бар экен, ишкерликтин эмне секрети бар экен, минус плюсу бар экен, ошогон нерселерин бардыгын үйрөнөбүз достор. Биз дагы ушул ишкерликке мындай бир башыбызды мындай сайып көрүп, кайра чыгып жүргөндөрдөнбүз. Буйрулса, ошо Сүйүн ага ошон агалардан секин тажрыйба алсак, буйрулса себепкер болуп калаттыр. Балки биз хижаматчы болуп каларбыз эртеңки күнү. Балки бир базарда отуруп каларбыз, балки бир жерде иштеп каларбыз. Албетте. Ниет түз эле. Ниеттер амалдарга жараша дегендей, ошо ниетти жакшы кылып, жумушту башташ керек. Алла ыраазы болсун анда. Ишиңизге ийгилик, Сүйүн ага. Так что достор, минус плюсун мен азыр бул жерде сфераны жакшы билбейм, бирок эми бардык жерде өзүңөр минус плюстар болсо жазгыла комментарийге. Как она есть. Сүйлөшүп алып, мындай кылган дерибиз жок. Как она есть эле достор. Ассаламу алейкум, тынч болуңар.